Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, арбаңыздар, силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астына биздин ссылканын астына кирип туруп Telegram каналга катталып коюңуздар. Себеп деген YouTube боксунан жабылып калса, биринчи маалыматты Telegramга жүктөбүз, анан башка соц тармактарга жүктөп турабыз. Урматтуу мекендештер, Москва шаарынын мэри Сергей Собянин жаңы сунуш киргизип жатат. Бул Москва жергесинде иштеген чет элдик жарандарды, эмгек мигранттарды өзүнчө бир карта чыгаруу боюнча 25 жылдан баштайт. Бул жерде болсо, с 2025 года в Москве будет выдаваться электронное удостоверение иностранных граждан. С их помощью можно будет проверить свою актуальную информацию о граждан, прибывших в Россию безвизовых стран. Безвизовый страна бизге да тиешелүү. Эми токотер жери жалпак сөз менен бул кандай система иштеген атат. Бул системанын эң негизги максаты Москва жергесинде бүт мигранттарды легалдуу полега алып чыгыш керек болуп атат. Атайын карточка берилет. Ошо карточканын негизинде аякта ошо качан келген, кайсыл жерге регистрацияга турат, жана кайсыл жерде иштейт, бүт баары тең кирип болот. Полиция кызматкерлери токтоткондо ошол картаны биринчи ирет сурайт, паспорт менен бирге ошону өзүнүн аппаратына киргенден кийин ошо чет элдик жаран боюнча толук информация чыгып калат. Бир чети бул жакшы нерсе. Себеп деген азыр полиция кызматкерлеринде дагы кээде сөзүн ачып беспредел болуп кетип атат. Чет элдик жарандар жакпай калса же катуу тондо сүйлөп койсо эле алып барып отделение алып барып коркутуп, үркүтүп, кээ бирөөнү депортация кылып атат. Эгерде ошол эки карточка болсо, эгерде ошол карточканы туура колдонуп, туура легалдуу поледа жүрө турган болсок, анда коркунуч жок. Кылмыш кылган адамдарга эгерде регистрациянын мөөнөтүн узартып койгондордо ошол карточканын негизинде эле кызыл жанып калат экен, анда ошо чара көрүнөт деп айтып атат. Ошол себептен 2025 жылы калайбызбы ошо системага кирет. Ошого да моралдык даяр бололу. Пока кайсыл жерден берилет, кандай берилет, эч кандай регламент жок, белгисиз. Бирок ушундай маалымат мына жакын арада ошо Москва шаарынын расмий пресс катында чыкты. Ошого да даяр болуу. Анан кийин урматтуу мекендештер, негизи эле документтерди туура алып жүрөлү. Анан жарнама катары айта кетели, Кыргызстанга буюм жөнөтсөңүз, дары жөнөтсөңүз, документ жөнөтсөңүз, аэропортко барып эч кимден жалдырабай эле Осман экспресс деген уюм бар, 500 рубльдан баштап жөнөтөт. Бир күндө Бишкекке жеткизип берет. Телефон номерлери болсо +7 903 146 0003. Болгарский проспектте биринчи выходтан чыгып, документтериңизди жөнөтө бериңиздер. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков.